Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталы, менин аты жөнүм Айпер Эшенкулова. Биздин видеону аягына чейин толук көрүңүз. Саналуу күндөрдөн кийин жыл жыйынтыкталып, жаңы жыл жаңырат. Жаңырган жаңы жылда жакындарыңызга эмне белек берүүнү ойлонуп жатсаңыз, анда бүгүнкү биздин чыгарылышты аягына чейин көрүңүз. Ата мекендик өндүрүштү кош колдогон Таалай Токтомов. Алыс көл жаштар клубу коомдук бирикмесинин жетекчиси. Студент болгонуна карабастан каарманыбыз мекендештерибиздин эмгеги дегенде жантыгынан жата калып колдоп келет. Анын кадамын көрүп экономикадагы пайда келтирип жатканына ыраазы болдук. Жаштар дагы үлгү алат деген ойдобуз. Эгемендик мамлекет бул чоң бизге белек катары ата бабаларыбыздан эсептелинет. Эмнеге дегенде биз эгемендик менен ойношубуз керек да. Акыркы кырдаалдарга да байланыштуу, мисалы мен да бүгүн ушул ата энеме атайын бир туугандарыма, жакындарыма ушундай Кыргызстандын картасын алайын деп келдим. Эмне дегенде бул жаңы жылга сонун белек болот деп ишенем. Биз ата мекендик өндүрүштөрдү мындай колдосок, алардын товарлары өтсө, биздин экономикабыз өнүгөт. Ошондой эле мисалы пенсия биздин апаларыбызга пенсиялар бат-бат берилип турат, налогдор төлөсө. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды, жалпы мекендештерди, байкелерди, эжелерди, бир туугандарды ошол Кыргызстандын товарын, кыргызстандык ишкерлердин товарын алууга чакырып кетмекчимин. Өлкөбүздө жаш, аракетчил жеке ишкерлер бар. Алардын катарын Элчибек дагы толуктап турат. Элчибек Кадырбеков жеке ишкер, 28 жашта, Акар компаниясынын директору. Ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү менен алектенгенине 3 жылдын жүзү болду. Кыска убакта ал өзүнүн бизнесин кеңейтүүгө жетишкен. Биздин компания Акар деп аталат. Ачылганыбызга ушул жылдын аягында 3 жыл болот. Биз негизинен жыгачтан сувенирлерди жасайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, мондай сааттардын түрлөрү чыгат. Андан тышкары декор, карта миралар, үйгө оздукка койгон нерселер чыгарабыз. Андан тышкары сувенирлер, органайзерлер, брелоктор, андан башка көп нерселерди жасайбыз. Ошону менен катар ал жумуш орундарын түзүп, экономикага пайда алып келип жатат. Бүгүнкү күндө кардарлары күн санап өсүп, ити чөп жеп жаткан учуру. Именно ошол производство, өндүрүштү өнүктүргүм келет. Анткени билесиздер, биздин мисалы Кыргызстанга чет мамлекеттерден биздин эле жарандар иштеп акча салышат мисалы. Анан Кыргызстанга келип туруп, анан кыргызстандыктар кайра ошол акчаны Кыргызстанга калтырып калса жакшы болмок. Алар деген ошол акча менен мисалы Кытайдан же Турциядан же Россиядан келген товарларды сатып алат. Анан кайра эле биздин акча чет өлкөгө чыгып кетет. Биздин экономикада калбайт. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда өндүрүштү өнүктүрүп, Кыргызстандан экспортко чыгартуучу товарларды чыгарып, экспортко чыгарсак, ошондо башка мамлекеттеги элдер бизден сатып алып, бизге акча которсо, биздин Кыргызстанда калса деген чоң үмүтүм бар да. Мен бияка келип турчумун мурда. Мага булдардын жасагандары, изделиялары жагат. Как отечественный производительди, чтобы поддержать, мияка дагы келдим. Жаңы жылга подарок, чтобы своим подарить, чем башка совсем производительдерден алганчачы. Тем более качество жакшы экен. Эми айтарым, ошо биздин Кыргызстандын тургундарына
советую деп койсом болот, советую от себя, что надо поддержать, наверное, нашего отечественного производителя. Здесь очень интересные сувениры для подарка можно на Новый год. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздарды ата мекендик өндүрүштүн продукциясына колдонгонго чакырам. Бул компанияга мен 3-4 жолу келип компаниянын продукцияларын алып жүргөм. Өткөндө келип тетигиндей комуз саат алып кеттим эле. Бүгүн эми келип мындай боз үй саатка атайы келдим алганы. Экологически чистый продукт. Баарыңыздарды чакырам. Мы выбираем продукцию Акар, потому что она местного производства, изготовлена из дерева. Ее очень дарить своим партнерам или иностранным друзьям очень удобно дарить, потому что она есть и в национальных колоритах. Мы вот брали несколько часов для своих партнеров, также и для офиса в новогоднем стиле. Выбрали тоже пару елочек, поэтому всем рекомендую. Элчебек мырзанын эмгектери кайсыл жакта, кандай шартта жасаларын көрүү үчүн чогуу цехке келдик. Бул жакта кадимки эле жыгачтан түркүн түстүү улуттук буюмдардын формасындагы сааттар, Кыргызстандын жана дүйнөнүн картасы, сувенирлер, блокноттор жана буга окшогон көптөгөн буюм тайымдар жасалат. Анда эмесе иш процессин чогуу көрөлү. Тамаша. Тазалык менен тактыкты сактап чебер эмгектенген усталар мында жолугушкан. Алар ишин берилүү менен жасап, маңдай тер менен тапкан нандын даамы таттуу болорун жакшы билишет. Алар үчүн маанилүүсү кардарынын купулуна толгондой сапаттуу кылып буйрутмаларды жасап берүү. Азыр учурда 7-8 киши производствода иштешет. Мисалы карантинге чейин бир аз көбүрөөк болчук. Карантинде азайып, азыр кайра көбөйүп келатабыз. Буюрса карантин бүтүп, коронавирус бүтсө, буюрса көбөйөбүз деген чоң максаттарыбыз бар. Жана айтып өткөндөй, Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттерге чыгалы деген ойлорубуз бар. Казакстанга чыгып атабыз акырындан. Өзбекстанга, уже Дубайга жакында эле барып келдик. Ал жактан кызыгып атышат, алам деген суроо талап бар экен. Турцияга буюрса чыксакпы деп ойлоп атабыз, Россияга чыксакпы деген ойлор бар. Ошол азыркы учурдагы ситуация үчүн азырынча ушундай болуп атат да. Бирок ушул ситуация бүтсө, буюрса чыгабыз деген ойлор бар. Бош убактыбызды текке коротпой, булчуңдарыбызды күчкө толтуруп турабыз. Бир жерде олтуруп иштегенде денелерибиз ооруп калат. Машыгуу менен ден соолугубузду да чыңдап алабыз дешет бул жерде эмгектенгендер. Бул сонун гүлдөр Динаранын эмгектери. Динара Эркинбекова Кыргыз-Туркманас университетинде 2-курста окуйт. 1,5 жылдан бери гүл жасап сатуу менен алектенет. Анын кирешеси буйрутмаларына жараша болот. Азыр дагы кардарынын табитине төп келиштирип, кагаздардан гүл жасап жатат. Мен дагы жазап бүткөндөн кийин кайра өзүм дагы аябай суктанган учурларым болот, өзүмдүн гүлдөрүмө дагы. Бул иш менен алектенгениме уже 1,5 жыл болуп калды. Бул жака 1-курста келгенде эле ушундай ойлонуп, Instagram баракчамдан көрүп калдым, бирөөнүн жазып атканын эле. Ушундай жагып калды. Мен бул нерсени кимден үйрөндүм? Эми атайын бирөө мени жетелеп барып үйрөткөн жок. Мен өзүм эле окуп жүргөндө эле, мектепте кезде деле ушундай майда-чүйдө ушундай колго бир нерселерди жакшы жазачумун, кызыгуум бар болчу. Анан ушундай өзүм эле неметип отуруп, жагып эле анан баштап иштеп калдым. Колунан көөр төгүлгөн Динара гүл жасагандан башка кошумча баш кийим, моюн ороуштарды дагы токойт. Негизи баштаган ишти орто жолдон таштап койгон болбойт. Кандай эле адам болбосун, мындай көңүлүнө жаккан иш болсо, аны сөзсүз бир жагын ала кетишет. Анан менден көптөрү сурай берет. Мен негизи өзүм Чили жаатында окуйм, университеттен. Сен ошол жак менен кетесиңби, же ошол гүлдөрүң менен иштейсиңби дегендей суроолор көп эле келет. Мен өзүмдүн кесибимди дагы абдан сүйөм. Бул болсо менин кошумча кирешем болот. Кошумча киреше катары алып кетем.
Ата мекендик өндүрүштүү өнүктүрүү биздин колдо. Ар бирибиз экономикабыздын өсүшүнө салым кошо берели. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон Медиа, Бишкек шаары.